представителям, которые курируют Центральную Азию. Сегодня Малайзиянын алдыңкы университеттеринин бири Кыргызстандык абитуриенттер үчүн акысыз 20 квота бөлдү. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Логос компаниясынын директору Алтынбек Бегалиев билдирди. Анын маалыматына караганда, академиялык жогорку жетишкендиктерге ээ болгон студенттер үчүн билим алуу акысыз. Алар болгону жеке чыгымдарына жана тамак ашына кеткен каражатты гана өз чөнтөгүнөн төлөшөт. Бүгүнкү күндө университет студенттик жана академиялык алмашуу, биргелешкен илимий изилдөөлөрдүн алкагында Кыргызстандын жогорку окуу жайлары менен тыгыз кызматташууну көздөөдө. Алсак, бүгүн Кыргызстандык 2 жогорку окуу жай менен кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюу пландалып жатканы айтылды. Алар Кыргыз улуттук университети жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы. Алтынбек Бегалиев кошумчалагандай, кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлгандан кийин акысыз квота дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирди. уже третий день сегодня наши гости находятся в Кыргызстане. Бүгүнкү күндө 20 орун каралган. Биздин конокторубуз 3 күндөн бери бул жакта. Сүйлөшүүлөр жүрүп, келишимдер аяктагандан кийин бул орун дагы көбөйүшү мүмкүн. Азырынча бул маалымат расмий эмес. Хорошие результаты нашей работы с этим университетом. Буагатар Кисимум университетинин ректору профессор Ван Рюванг News жарыялаган дүйнөлүк мыкты университеттердин 2022 жылдагы рейтингинде Кисимум Азиядагы 41 орунда, дүйнөдө 247 орунда экенин айтып, Сиамен Малайзия университети Каула Лампурдун чет жакасындагы Бандар Сунсарияда жайгашканын билдирди. Бул Кытайдын мамлекеттик университети тарабынан түзүлгөн биринчи чет элдик кампус. Биздин университет абдан жаш. Университетке биринчи абитуриенттер 2016 жылы киришкен. Бирок биз абдан тез өсүп жатабыз. Учурда университетте 7000ге жакын студенттер билим алат. Университет искусство, бизнес, илим, технология жана Кытай медицинасы боюнча жалпысынан 22 бакалавриат, 9 магистратура жана 5 докторантура программасын сунуштайт. Кисимум университетине тапшырууну каалагандар алгач англис тилин мыкты билиши керек. Анткени окуунун 95% англис тилинде жүргүзүлөт. Сынакка катышууну каалагандар Логос компаниясы тарабынан толук маалымат алса болот жана 11-классты бүткөндүгү жөнүндө аттестаты болушу керек. Маалымат катары айтсак, Сиамен университети белгилүү Кытай университети тарабынан түзүлгөн биринчи чет өлкөлүк кампус жана Малайзиядагы биринчи Кытай университетинин филиалы. Сиамен университетинин жалпы башкы кеңсесинде 3000ге жакын окутуучулар жана кесипкөй изилдөөчүлөр. Анын ичинде 74,5% профессорлор жана доценттер бар. Алардын 38-и бөлүмдүн жана бөлүмдүн академиктери. Учурда университетте 44 миңден ашуун күндүзгү студенттер, анын ичинде 20 миңден ашуун студенттер, 18 миңден ашууну магистранттар жана 5 миңден ашууну докторанттар экени университеттин расмий сайтында маалымдалган. Бакытбек Болсонов, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек.